Бул жашообуз сыноо экен да. Биз ойлойбуз го сыноо биздин башыбызга келсе, бул биздин эле сыноо депчи. Кошунабыз бирдеме болуп атса, кыйналып атыптыр да башына сыноо келип деп коебуз. Бирок ошол сыноо кошуна үчүн эмес, биз үчүн да келет экен. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Биз ошол кошунабызга кандай мамиле кылганыбыздан биздин жашообуз жакшы жакка өзгөрөт экен. Ошон үчүн эч качан биздин көзүбүзгө түштүбү ошол проблема? Түшүнгүлө, бул биздин проблема, биздин сыноо деп. Жок дегенде барып ал акыбалын сурап койгула, жылмайып күлүп койгула, кантип атасың? Менде мүмкүнчүлүк болгондого, деги эле мүмкүнчүлүгүң жок болсо, жок дегенде бир ысык нан жаап киргизип бергиле. Мына ошондой. Менин көзүмө дагы бир өзүңөрдүн кызыңардын сыноосу түштү. Эжеңер, апаңар, кээ биркилериңерге сиңдиңер, менин жашым бирок дагы эжеңерге, сиңдиңерге, карындашыңарга ушундай жардам керек болуп турат. Бул кызыбыз Алтынай Арменияда экен. Мен биринчи жолу уктум, негедир ушу Арменияда кыргыздар жок деп ойлогом, көрсө бар экен. Бул өтө жардамга муктач абалда турат. Мен өмүр бою тытынып иштеген адаммын. Эч качан мынтип элден жардам сурап калам деп ойлобогонмун. Камила, Сыраныч, бир элге кайрылуу жасап берчи. Менин күчүм жетпей калды дейт. 2 операцияны өз кудурети менен, өз каражаты менен өткөрүптүр. Ошол Арменияда. Мен видеосун коюп коем, көрсөңөр болот. Урматтуу кыргыз эли, менде 2 операция болгон. 2 операцияны өзүмдүн күчүм менен операция кылдырганмын. Азыр 3-чү операцияга кудуретим жетпей жатат. Ушул сиздерден суранамын, жардам берип койгулачы. Менин акыркы операциям. Кудай буйруса акыркы операциям. Ушул кечиргиле, эгер булганып эме болсо, ушул кишкини ич агарынды ичке киргизиш керек. Бир минусу ушул жерде мен грыжа зарабатывал деп иштетип алдым. Анча мынча риск бар дейт. Кудай буйруса жакшы болот го деп ойлоймун. Ушуга жардам бергилечи. Ушул акыркы операциям. Ушуну бүтүрүп алганга. Ал өтө жакшы эмес. Ушул сыртка тонкий кишечник дейт. Чыгарылып калыптыр. Ошону кайра киргизүү операциясы дагы кымбат турат экен. Ушул операцияга бизден жардам сурап атат. Биринчи операциясы 8 саат болуп өтүптүр. Дагы эле кийинки операциясы 3,5 саат болуптур. Кудуретим, күчүм да калбай калды. Өзү тынбай тытынып иштеп бирөөнүн колун караган адам эмес элем. Бирок жардамыңарга муктажмын дейт. Мынагу ичеги сыртта жүрө берип, грыжа да иштеп алыптыр өзүнө. Мына ошол грыжаны дагы алыш керек экен. Ошондой эле бул ичегини дагы кайра ичкериге киргизиш керек экен. Мына ошондой алыстан туруп бизден жардам сурап атат. Мен болсо менин кудуретим, күчүм жетпейт, силердин жардамыңарсыз. Ушул Америкадагы мен тааныган, мен сыйлаган, эл сыйлаган ушул блогерлерибизге да кайрылып кетем. Чыңгыз, Кеңеш, Эдил, энилерим, силердин жардамыңарга, силер мен менен кошо ушул видеону таратып коюшка жардам бергиле. Ошондой эле Алмаз байке, сизди дагы эл урматташат. Силердин кызматыңар өтө чоң. Мен дагы бир силерден суранып кетем. Ушул эже ушул ичегисин кайра киргизе албай жатыптыр. Ал ириң басып кетсе өмүрүнө өтө коркунуч экен. Мына ушуга каражат топтоодо чоң жардам сурайм силерге. Кыргыз элим, 5-10 сомуңарды ушул кызыңардан аябагыла. Өтө жардамга муктач. Бул эч кимге кайрылып мурда жардам сураган эмес, счет ачкан эмес. Азыр гана жардамыңарга муктаж болуп турат. Ушунусуна карабай иштеп жүрүптүр. Бирок абалы азыр өтө жакшы эмес. Күн-күнүнө срочный операция деп мына врачтардан дагы барып диагноздорун, акчасын чыгартып келди. Мен билесиңер, силерди жөндөн-жөн кыйнабаймын, алдамчыларды чыгарбайм. Сөзсүз документтерин текшерип, анан силерге алдыңарга видео тартып жүктөймүн. Келгиле, ушул кызыңарды дагы сактап калгыла. Аман эсен Кыргызстаныбызга барсын.